Мен эмнени айтайын дедим. Акыркы окуялар боюнча просто, конечно, обидно. Садыр Нуркожоевич, сиз келгенде элдин баары сүйүнгөн. Ошонун ортосунда биз да, мен мисалы үчүн лично ушул жерде ыйлап жүрүп сүйүнгөмүн да, ыйлап жүрүп сүйүнгөм. Неужели депчи. Азыр эми келип алып монархия жасайын деп атасыңарбы? Уже түшүнбөй калдык бизчи. Кемпир абадты бердиңер. Бердиңер эле сатып ийдиңерби, Кудайым өзү билет аны. Азыр эми мына Адахан Мадымаровду барып кабаганыңар, это уже чересчур, да? Это уже чересчур. Айтасыңар, Славянский университетти бүтүргөм, Славянский университетте окугам деп. Кайсы жыл окубадыңар, качан келдиңер эле? Ошону айткылачы. Мен сам Славянский университет окугам. Может, разные факультеты были, не знаю. Ал биринчисинен, экинчисинен. Эми ушул өзүнүн ичиндеги адамдарды кысып отурбай, мына карагыла. Мына азыр мен мына просто көрөм да, ушул Нисахарды бир нерсе издеп жүрбөгүлө, мен вообще жөнөкөй эле адаммын. Мен эч ким тааныбайм. Атым Арсен болот. Түрктөр Нисахарга түрктүн цехине кирсе, түрк чыга албайт да ошол жерде. Эмне үчүн түркчө түшүнбөйсүң деп. Кытайдын ресторанына кирсе, эмне үчүн сен кыргызча түшүнбөйсүң, кытайча түшүнбөйсүң дейт. Өзбекке кирсе, өзбек айтат, эмне үчүн сен өзбекче түшүнбөйсүң деп. Качанга чейин ошол издевательство болот над нацией. Над нацией всегда издевательство происходит только тогда, когда президент сам издевается, правительство само издевается над своим народом. Мен силердин жумушуңар азыр жакшы болуп атат. Это эл көрүп атат. Но это все пока на бумагах, да? Просто пока на бумагах. Реально эч нерсени көргөн жокмун азырчы. Менин апам пенсиясы 3600 болгон, 3900 көтөрүпсүңөр. Ошол көтөрүшпү? Экисе көтөрөм, үчөсө көтөрөм деп көтөрдүм деп атасыңар, 3600ден пенсияны 3900 көтөрүпсүңөр. Пенсиядан го, ал неме болбойт, независимо ана. Бирок на самом деле ошондой болуп атат да. Анан только ушу ГКНБнын балдарына үй салып берип, менттерге үй салып берип, эртең поддержка кылып, мына Россиянын Путиндин Росгвардиясындай кылып туруп, эртең мага бүт бул неме боло турган болсо, ушулардын акчасын төлөп берем, бүт баарын жасап берем, жыйыны кылып берем, мага көмөк болот деп атасың. Алар көмөк болбойт. Алар көмөк болбойт. Биз көрүп атабыз, сен какие-то планы у тебя есть хорошие, да, мы не спорим. Но это все надо сделать на деле. В деле. Жөн сүйлөп алпан, арак бирак кылып алпан. Мен кыйынмын, арак бирак деп туруп, моундай депутаттарды камаганың туура эмес ал. Туура эмес, это твоя очень большая ошибка. Вышло видео, то, что вот сравнивали тебя на знание языка, русского языка, тебя и не лежана камалган депутаттын аты. Короче, ошол экөөңөргө. Причем тут ошол знание?
Ну, сразу понятно, что ты говоришь с большим акцентом. Даже в некоторых моментах в среднем роде говоришь на русском языке. Это понятно. Но знаешь, мне самое интересное, вот, ты начинаешь просто вот давить на своих людей, да? На своих людей, на своих оппонентов. Почему мыналарды эмне үчүн законго катуу киргизбейсиңер? Ошол Камчыбек Ташиевдер эмне үчүн ошону жакшылап киргизбейсиңер? Келип туруп жанагы сен оштуктойсуң, сен таластың, ошолорду камап атасыңар. А эмне үчүн мынау Кытайдын ресторанына келсе, сен ты должен говорить на китайском деп отурат. А эмне үчүн ошолорду камабайсыңар? А эмне үчүн мынау өзбектерге кирсе, сен өзбекче эмне үчүн билбейсиң, сен түшүнбөйсүң деп ошолор кыйкырып отурат. А эмне үчүн түшүнүшүбүз керек биз? Кыргызстанда жашап туруп, мынау айылда жүргөн адамдар шаарга келип магазинге кирсе, орустар отурат. Не десе, почему ты не понимаешь русский язык? Я тебе ни хрена не дам деп отурат. А почему ошон үчүн айтпайсыңар? Эмне үчүн ошон үчүн айтпайсыңар? Кичине бийлик жөнүндө бирөө айтып койсо, сразу камайсыңар. Сразу на 10 лет, на 15 лет кечөөнү ошол эле өзгөрүп башкара өттү го. А эмне үчүн ошону кылбайсыңар? Кыргыз элин Кыргызстанда туруп башка өлкөлөр теп чапкылап атса, ошолорго унчукпай турасыңар,